Бейиш нуру. Үй бүлө. Чакан бирок абдан маанилүү бир институт. İnsandын кичинекей дүйнөсү кала берсе, кичинекей бейиши өзүнүн үй бүлөсү дейт Лемалар китебинде. Эгер үй бүлөдө акыретке ишеним, күчтүү ыйман боло турган болсо, аял эркектин ортосундагы мамиле бири-бирине мээримтөгүү жана урмат сыйга айланат. Түбөлүктүү ааламда да дагы бирге болобуз деген ишеним түгөйлөрдүн ортосунда чыныгы жана бекем сүйүүнү камсыздап берет. Баарыбыз бактылуу үй бүлө куруп, бакубат турмушта өмүр сүргүбүз келет. Бирок жашоо биз ойлогондой жипке тизген шууруга окшоп тегиз кете бербейт. Жашоодо өйдө төмөн, оош кыйыштар болуп турат. Кандай абал, кандай жагдай болбосун, динибиз исламда ар бир абалда бактылуу болуунун жолун көрсөтүп берген. Куранда пайгамбарлардын окуялары жөн жерден баяндалбайт. Ал окуялар аркылуу адамзатка сабак берип, туура багытты көрсөтөт. Данышман Куранда Ибрахим алейхисаламдан үлгү алууга чакырып, ушундай дейт. Чындыгында Ибрахим пайгамбарда жана аны менен бирге болгондордо силер үчүн жакшы өрнөк бар. Аятка карасак, бир эле Ибрахим пайгамбар деле айтпастан, аны менен бирге болгондордон да сабак алууга чакырык таштап жатат. Ооба, бүгүн дал ошол Ибрахим алейхисалам менен бирге болгон, өмүрү өрнөктөргө толгон бир энебиз тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аллахка моюн сунуунун жана тоокел кылуунун символу Азирети Ажар энебиз. Ал Аллах Тааланын буйруктарына толук моюн сунган салиха аял. Бетме-бет келген кыйынчылыктарга, башынан өткөргөн оор сыноолорго нааразы болуп, арызданбаган баатыр зайып. Ажылыктагы көптөгөн ибадаттарды үйрөткөн мугалим. Ээн талаа эрме чөлдө пайгамбарды тарбиялап чоңойткон аалым эне. Исмаил алейхисаламдын энеси, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чоң энелеринен Азирети Ажар энебиз. Азирети Ажар энебиздин ысмы кээ бир хадистерде Ажар деп келсе, айрым хадистерде Уммул Исмаил, башкача айтканда Исмаилдин апасы деп келет. Бирок буларга карабастан Ажар энебиз Ажар аты менен билинген жана таанылган. Ажар ысмынын сөздүктө негизги 5 мааниси бар. Алар таштоо, хижрат кылуу, башкача айтканда журт которуу, ширктен алыс болуу, курдаштарынан жогору болуу жана унутулбоо. Эң кызыгы, аттын маанилери менен ал ысымды алып жүргөн Ажар энебиз бири-бирине төп келип турат. Бул маанилердин бардыгынын Ажар энебизде чагылуулары бар. Биринчиден, Ажар энебиз кичине болгон нерселерди таштады. Аллах Таала ага чоң нерселерди насип кылды. Ажар энебиз журт которууну тагдыры катары кабыл кылды. Аллах аны хижраттардын наздуу келини катары тарыхта калтырды. Ажар энебиз ширктен алыстап, таухидти, Аллахтын жалгыздыгын кабыл кылды. Аллах аны Аллахты жалгыз деп билгендердин жол көрсөтүүчүсү Азирети Ибрахим алейхисаламга жубай кылды. Ажар энебиз бир нече курманчылыкка барды. Аллах аны Азирети Исмаил алейхисаламга эне, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чоң эне кылды. Ажар энебиз эч кандай пайда күтпөстөн Аллахты ыраазы кылуу үчүн тер чачты. Аллах да анын ысмын кыяматка чейин унутулгус кылды. Ооба, Ажар энебиз жашаган доордон тартып бүгүнгү күнгө чейин 5000 жыл өтсө дагы Ажар энебиз тууралуу сөз кылып келебиз. Табари, Ибн Хишам жана Айни сыяктуу тарыхчылардын эмгектеринде жана кээ бирки хадис булактарындагы берилген маалыматтар боюнча Ажар энебиз Мисирлик экени жана Кыптилердин, башкача айтканда байыркы Египет калкы, өкүмдарларынын биринин кызы болгону айтылат. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылынган бир хадисте болсо, Мисир фараонунун кызматчыларынан болгон Ажарды Азирети Ибрахим алейхисаламдын жубайы Сарага белек кылганы айтылып жүрөт. Азирети Сара энебиз менен Азирети Ибрахим алейхисалам жашаган жеринде, тагыраагы айтканда Палестинада каатчылык өкүм сүргөндүгү үчүн бир канча убакыт жашап туруу максатында Мисирге карай сапарга чыгышат. Ошол мезгилде Мисирге өкүм жүргүзгөн өкүмдарларга фараон деп айтылчу. Фараон напсине жаккан аялдарды жаман жолдо колдонор эле. Эгер ал аялдардын күйөөлөрү болсо өлтүрүп да салчу. Бул жагдайдан Сара энебиз менен Ибрахим алейхисаламдын кабары да бар эле. Фараон алардын келгенинен кабардар болуп, аларды өзүнүн сарайына чакыртат. Алар мурдадан сүйлөшүп, Сара энебиз Ибрахим алейхисаламды бир тууганы экенин айтмак. Ушундай жол менен Ибрахим алейхисалам фараондун мукаачылыгынан кутулмак. Фараон Сара энебизди жанына чакырат. Сара энебиз болсо даратын мыктап алып намазга турат. Аллахка чын ыкластан жалбарып, "О жараткан Аллахым,
Мен сага жана сенин элчиңе ыйман келтирдим. Намысымды күйөөмдөн башка баарынан сактадым. Сен да менин намысымды фараондан сакта, дейт. Каршысында ниети кара, арам ойлуу фараон турат. Андан сактанууга күчү жетпейт эле. Бул коркунучтан Аллах гана куткарып калмак. Фараон сук колун Сара энебизге узатканда, колу ташка айланып, дем ала албай оор абалга түшүп калат. Ошондо Сара энебиздин Ибрахим алейхисаламдын жубайы болгонун жана алар жөнөкөй адам эмес экенин түшүнөт. Фараон аларга көп белек бечкек берип, белектерге Ажар энебизди да кош берет. Алар Ажар энебизди жана тартууланган белектерди алышып, кайрадан Мисирден Палестинага жолго чыгышат. Азирети Сара энебиз менен Ибрахим алейхисалам көп жылдан бери бала жытын жыттай алышкан эмес. Аллах Таала Сара энебизди бала жытына зар кылуу менен сынаган. Ибрахим алейхисалам Аллахка жалбарып, "О Раббим, мага салих бала бер", деп көп дуа кылчу. Сара энебиз Ибрахим алейхисаламга адеп ахлагы жогору Ажарды аял кылып алуусуна кызыктырат. Ошентип Ибрахим алейхисалам менен Ажар энебиз баш кошушат. Алар Исмаил аттуу уулду болушат. Исмаилдин төрөлүшү үйдү өзгөчө шаңга бөлөдү. Кар жааган кабактар ачылып, маңдайлары жарыла сүйүнүп, төбөлөрү көккө жетип турду. Бирок Сара энебизде андай болгон жок. Анын кызганыч сезими ойгоно баштады. Ибрахим алейхисаламдан аларды башка жерге алып баруусун талап кылат. Бул жерде көңүлүңүздөрдү бир нерсеге бургубуз келди. Ажар энебиз менен Исмаил алейхисаламдын хижраты тууралуу сөз кылгандар. Сара энебиз кызгангандыгы үчүн Ибрахим алейхисалам Ажар энебиз менен Исмаилди миңдеген чакырым алыстыктагы бир жерге алып барып таштады деп айтышат. Бирок маселе бир гана кызганычтан эле болгондо, алар турган шаарга, тагыраак айтканда Аль-Халилге жакын эле бир шаарга алып барса болот эле. Же ошол шаардагы башка бир үйгө жайгаштырса болот эле. Ибрахим алейхисалам эмне кылды? Ажар энебиз менен Исмаилди алып 1500 километр алыстыктагы бир жерге алып барды. Демек маселе башка жакта жатты. Башкача айтканда, Сара энебиздин кызганычы Аллахтын тагдырынын, буйругунун жүзөгө ашуусуна ортомчу болду. Ал жөнөкөй себептерден бир себеп болгону. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Меккеден Мадинага хижрат кылуусу Аллахтын буйругу менен болгондой эле, Азирети Ибрахим алейхисаламдын аялы менен баласын өтө узак жайга алып барып таштоосу да Аллахтын буйругу менен ишке ашкан. Хижрат башталды. Ибрахим алейхисалам кайда бара турганын билчү. Бирок Ажар энебиз билбейт эле. Жолду катар көк майсаң, жапжашыл бактаракка чулганган жерлерге туш келишкен сайын, Ажар энебиз ушул жерби деп сурайт. Ибрахим алейхисалам жок дейт. Жумалап жол жүрүп, акыр аягында жаш аялы Ажар менен бешиктеги баласы Исмаилди Палестинадан 1,5 чакырым алыстыкта жайгашкан Бәккә өрөөнүнө алып келди. Бәккә өрөөнүндө как эткен карга, кук эткен кузгун жок, ээн тала эрме чөл эле. Адам аттуу эч ким жашабаган, кала берсе бир тамчы суу да жок какыраган чөл. Бәккә өрөөнү азыркы Харам мечити турган жай. Бәккә сөзү көз жашы деген мааниге келет. Кимдин көз жашы десеңиз, Ажар энебиздин көз жашы. Ажар энебиз ал жерде көз жашын төккөндүгү үчүн Бәккә, башкача айтканда көз жаш өрөөнү деп айтылып калган. Ибрахим алейхисалам бир канча күнгө жете турган азык түлүк суу калтырып жолго чыкмакчы болот. Ажар энебиз Ибрахим алейхисаламдан сурайт: "Бизди кимге аманат кылып калтырып кетип атасың, о Ибрахим?" Ибрахим алейхисалам эч нерсе деп үн катпайт. Ажар энебиз дагы сурайт: "Бизди кимге аманат калтырып жатасың, о Ибрахим?" Ибрахим алейхисалам өтө мээримдүү, өтө боорукер болгондуктан аркасына кайрылып, "Силерди Аллахка аманат кылып калтырып жатам" деп да айта алган жок. Көзүнөн ачуу жаш кылгырып, көз жашы мөлт-мөлт этип тамып жатты. Бул сыноо Халилуллах, башкача айтканда Аллахтын досу Ибрахим үчүн өтө кыйын, оор сыноо болду. Ооба, чыныгы дос кыйынчылыкта билинет эмеспи? Намрут тарабынан отко ыргытылуусу, өз канынан болгон баласын курмандыкка чалуусу эмне деген оор сыноолор болгон. Сүйүктүү аялын баласы менен кошуп ээн талаага таштап коюусу, өз канынан болгон баласын курмандыкка чалуусу эмне деген оор сыноо эле. Ооба, эң көп кыйынчылыкка жана машакаттарга туш болгондор булар адамдардын эң жакшылары жана эң мыктылары деп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бир хадисте. Сап башында Азирети Айып алейхисалам, пайгамбарлар, андан кийин олуялар, андан соң салихтер тарткан кыйынчылыктарын ыхластуу бир кулчулук жана мээримдүү Аллахтын белеги катары кабыл алышкан. Сабыр кылуу менен бирге шүгүр кылышкан. Ибрахим алейхисалам бул сыноого да сабыр кылды. Аллахтын буйругуна ыраазы болуп моюн сунду.
Элестетип көрүңүз, көп жылдан бери көксөп күткөн, зар болуп жүрүп жеткен балаңыз менен жаш жубайыңызды мээ кайнаткан ысыкта, ээн талаада таштап кетип жатасыз. Ажар энебиз суроосун дагы кайталайт. Бирок жоопта үн да болгон жок. Мына ажар энебизди ажар кылган нерсе да ушул. Эмне деген билесизби? Ажар энебиз эгер Ибрахим үн катып жооп бербей жатса, демек муну буйруган Аллах дейт. Анан аркасына бир кылчайып карай албай кетип аткан Ибрахим алейхисаламга сага муну буйруган Аллахпы дейт. Ибрахим алейхисалам тек гана башын ийкеп, ооба деди. Ошондо ажар энебиз эч бир аял айтууга батына албаган ыхлас менен такыбалыктын туу чокусундагы ушул сөздү айтат. Эгер муну Аллах буйруган болсо, Аллах бизди зыянга учуратпайт. Аллах бизге жетет. Ал кандай сонун өкүл. Бул кандай гана улуу сөз. Арадан 3000 жыл өтөт. Ибрахим алейхисаламдын ордунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ажар энебиздин ордунда Хадича энебиз келет. Хирадан кайтып келип, мени чүмкөп койгула деп коркуп титиреген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Хадича энебиз Аллах сени зыянга учуратпайт дейт. Ажар энебиздин сөзү Ибрахим алейхисаламга күч кубат дем болду. 3000 жылдан кийин ошол эле сөз Хадича энебиздин куттуу оозунан чыгып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дем күч болду. Ибрахим алейхисалам жолго түштү. Бир дөбөдөн өткөндөн кийин алаканын жайып, Аллахка жалбарып дуа кылды. О Раббим, урпактарымдын кээ бирин эгин өспөгөн өрөөңгө, сенин ыйык үйүңдүн жанына, алар намаз окуу үчүн көчүрүп келдим. Адамдардын жүрөгүнө аларга карата мээрим сал, жемиштер менен ырыскыландыр, алар шүгүр кылышсын. Көз жашы өрөөнүндө ажар энебиз менен Исмаил алейхисалам калды. Эми эмне кылышат? Аз эле күнгө жете турганчалык өлчөлүү эле азык түлүгү, суусу бар. Ажар энебиз эмне кылды? Көз жашым көл кылып, мунун баарын сен кылдың, Сара. Сенин айыңдан бул жака келдик. Сен болбогондо мындай нерсе болмок эмес, деп кек сактадыбы? Жок. Ажар энебиз андай кылган жок. Эгер бул Аллахтын каалоосу болсо, демек мында бир акылмандык, бир жакшылык бар деди. Бирок айтып эле тим болбостон, отуруп күтө бербей, колдо бар аракетин кылды. Ошентип суулары да түгөндү. Исмаил ыйлап жатты. Ажар энебиз жан алекетке түшүп чуркай баштады. Эки дөбө. Сафа жана Марва. Бул эки дөбөнүн ортосунда чуркайт. Бир Сафага чуркайт, бир Марвага чуркайт. Эки дөбөнүн ортосунда бир ойдуң бар эле. Ошол ойдуңга келгенде Исмаилди көрө албай калгандыгы үчүн дагы да катуураак чуркайт. Себеби ага бир нерсе болбосун деп жаны жай албай жатты. Бир Сафага чуркады, бир Марвага чуркады. Ошентип отуруп 7 жолу эки дөбөнүн арасында чуркайт. Демек, ажылык жана умра ибадатын аткарып атып, сай деп аталган Сафа жана Марванын ортосунда 7 жолу чуркоо ажар энебизден калган мурас. Ушул жерден бир саамга ой жүгүртүп көрөлүчү. Ажар энебиз чөлдөн чыгышы мүмкүн болбогон нерсени, сууну издеди. Чөлдө суу болобу? Болушу мүмкүн эмес. Бирок тапты. Аллах Таала ажар энебиздин аракет мээнетине, эмгегине ихсан кылды сууну. Сыйлык катары тартуу кылды. Бул жерде мүмкүн болбогон нерседен мүмкүндүктү таап чыгуу чеберчилигин көрө алабыз. Биздин милдетибиз натыйжаны пайда кылуу эмес, биздин милдет бизге таандык иш-аракетти кылуу. Натыйжаны Аллах берет. Ажар энебиз тобокелчиликтин мыкты үлгүсүн көрсөтүп жатат. Үмүтсүз болуп, кол куушуруп, отуруп албастан бар күчүн сарптап аракет кылууда. Бүгүнкү күндө дагы үй бүлөдө казан аяк кагышып, бир маселе чыкканда аялдар анын чарасын издөөнүн ордуна көйгөйүн апасына айтып башын ортат. Же социалдык түйүндөргө чыгарып, бүткүл элге арызданып шермендес чыгат. Же болбосо психологдун эшигин каккылайт. Мындай жагдайда ажар энебизден үлгү алып, Аллахка тобокел кылып, чечүү жолун издесе, албетте маселе оңой чечилмек. Себеби Куранда Аллах Таала кимде ким Аллахтан корксо, Аллах аларга чыгуу жолун көрсөтүп коет деп айткан. Аллах Таала акыры суу чыгарып берди. Болгондо да Исмаил алейхисаламдын буттарынын арасынан чыкты. Замзам асманга карай оргуп чыгып жатты. Замзам негизи Исмаил алейхисаламга берилген бир рахмат, бир береке. Бирок ажар энебиздин аракетинин, тобокелчилигинин негизинде берилген бир жакшылык, бир сыйлык эле. Азыркы күндө дагы Сафа Марванын ортосунда сай деп аталган ибадатты аткарып аткан кезде кээ бирки аалымдар Аллах Тааладан ырыскы сурагыла дейт.
Себеби Ажар энебиз ушул Сафа менен Марванын ортосунда ары бери чуркап аракет кылгандыгы үчүн Замзам ырыскысын берген Алла бизге дагы иншалла биз сураган ырыскыларды берет. Оргуштап чыгып жаткан сууга Ажар энебиз өзүнүн тилинде, башкача айтканда Амалика тилинде «Зам-зам, токто» деди. Бул окуяны пайгамбарыбыз ушундайча эскерген. Алла Исмаилдин апасын мээрим кучагына алсын. Эгер ошол суу токто деп айтпаганда, ал суу Меккени аралай аккан күркүрөгөн дарыяга айланмак. Зам-зам деди. Ошолусу менен кыяматка чейин сакталып калды. Суу чыккан соң анын белгилери чар тарапка билине баштады. Ал жакка жакын жерде Журхум уруусу гербен тартып бараткан эле. Алар куштардын айланып учуп жатканын көрүшөт. Анткени суу болгон жерге куштар келет. Бир чалгынчы жөнөтүшөт. Чалгынчы келип караса, жаш аялды, эмчектеги баланы, анан сууну көрөт. Дароо артка кайтып, уруусуна кабар салат. Журхум уруусу келип, Ажар энебизден отурукташууга уруксат алышат. Ажар энебиз уруксат берген соң, Журхум уруусу ал жерден орunu чогалышып, жайгашып калышты. Мына ошентип Исмаил алейхиссалам ошол уруунун арасында чоңойду. Ажар энебиз дал ошол жерде Бәккә өрөөнүндө сабыр кылып, чыдап, жалгыз Исмаил алейхиссаламды тарбиялап чоңойтуу менен келечектеги ошол жердеги ислам дининин байрагынын желбирешине жана анын артынан бүткүл дүйнө жүзү, атүгүл биз дагы исламдын нуру менен, бактылуулугу менен нурга бөлөнгөндүгүбүзгө себепчи болгон бир улуу эне. Ажар энебиздин экинчи эң чоң Аллахтын буйругуна моюн сунуусунун Азирети Исмаилди курмандыкка чалуу окуясынан да көрө алабыз. Белгилүү болгондой, ажылык ибадаттарын орундатып жатканда ажылар шайтанга таш ыргытышат. Бул амал Ибрахим алейхиссаламдан, Исмаил алейхиссаламдан жана Ажар энебизден калган мурас. Ажылыкта шайтанга таш ыргытканда Ибрахим алейхиссаламдын, Исмаил алейхиссаламдын жана Азирети Ажар энебиздин ролун ойногон болобуз. Бир күнү Азирети Ибрахим алейхиссалам Меккеде түш көрөт. Түшүндө баласы Исмаилди курмандыкка чалып жатыптыр. Бул түштү 3 жолу көргөндөн кийин мунун Аллахтын буйругу экенин түшүндү. Исмаил алейхиссалам али 10 жаштагы бала болчу. Мындай маанилүү окуяда шайтан жөн турабы? Үчөөнү тең атаны, энени, баланы азгырып, Аллахтын буйругуна каршы чыгууга үндөдү. Бирок майнап чыккан жок. Үчөө тең шайтанга, эгер муну Аллах буйруган болсо, мен ага баш ийемин деп шайтанга таш ыргытышты. Ансыз да шайтандын милдети бул эмеспи? Кыяматка чейин адам баласын туура жолдон адаштырып, Аллахка каршы чыгаруу. А инсандын милдети кандай тоскоолдук болбосун, толугу менен Аллахтын буйругуна моюн сунуу. Ибрахим алейхиссалам көргөн түшүн уулу Исмаил алейхиссаламга айтып бергенде, атаке, сизге эмне буйрулган болсо аны аткарыңыз. Мени сабыр кылгандардын катарында көрөсүз, дейт Исмаил алейхиссалам. Ал чекиленбестен Аллахтын буйругуна моюн сунду. Кызык, бул айран таң калтыраарлык даражадагы моюн сунуучулук кайдан келди Исмаил алейхиссаламга? Албетте энеден. Ажар энебиздин ыйман ислам тарбиясынан. Ажар энебиз шайтандын тузагына түшкөн жок. Мээримдүүлүк, боорукердик сезиминен кармаса да моюн берген жок. Жаратуучубуз ушундай каалаган болсо, бизди сан жеткис сыйлыктар менен сыйлайт, деди. Сыноо ийгиликтүү аяктап, ата уулуна, бала атасына, эне болсо жолдошуна да, баласына да жетти. Бирок эң маанилүүсү үчөө тең Аллахтын ыраазычылыгына ээ болушту. Ажар энебиз Аллах Таалага толук моюн сунган кул катары жашап, 90 жашында акыретке сапар тартты. Куттуу кабыры Каабанын жанындагы жарым айлана, бизче айтканда такага окшош формадагы Хижри Исмаил, башкача айтканда Исмаил ташы деген жерде. Хижри Исмаилде эне бала, башкача айтканда Ажар энебиз менен Исмаил алейхиссаламдын кабырлары бар. Ажар энебиздин жашоосунан сабак ала турган өтө көп мисалдар бар. Ал кандай татыктуу жар болуунун эң мыкты үлгүсүн көрсөтүп берди. Энебиз башына келген сыноого ыраазы болуп, тагдырына нааразычылык көрсөткөн жок. Алгач Меккеге хижрат кылганда Азирети Ибрахим алейхиссаламга бизге Сааранын айынан жол азабын тарттырдың. Бөлөк бөтөн жерге көчүп барууга аргасыз кылдың деген жок. Эгер антип айтканда Саара энебиздин кызганычын жазган тарыхый булактар муну жазып калтырмак. Ибрахим алейхиссаламга бизди эмнеге таштап кетип жатасың деп да айткан жок. Кайра ага Аллах сени зыянга учуратпайт деп дем күч берди. Жүрөгүн тынчтандырды. Курмандыкка чалуу окуясында да Ибрахим алейхиссаламга сен Исмаилга тарбия берип багып чоңойткон жоксуң. Ал аз келгенсип эми курмандыкка чалып соем деп атасың деп да ооз ачпады. Дагы да маанилүүсү, биз менен чогуу болгон жоксуң. Сен кандай күйөөсүң деп арызданган да жок. Чындыгында
Бул бир аял үчүн өтө оор сыноо туурабы? Ибрахим алейхиссалам менен Ажар энебиздин чогуу болгон мезгилдерин санай келсек өтө эле аз. Ажар энебиз менен уулу Исмайылды Бекке өрөөнүнө таштагандан кийин Ибрахим алейхиссалам алардан кабар алыш үчүн зыярат кылып бир келет. Курбандыкка чалуу окуясында дагы бир келет. Андан соң Каабаны курганда бир келет. Түгүл Ажар энебиз бир аз биз менен кал, сага муктажбыз деп да айткан эмес. Анткени энебиз Ибрахим алейхиссаламдын пайгамбар экенин жана анын желкесинде өтө оор пайгамбарчылык милдети бар экенин билчү. Анын милдети Палестинада. Ал жакта пайгамбарчылык милдетин аткаруусу керек экенин түшүнүү менен кабыл алды. Бул аракети менен энебиз күйөөсү Ибрахим алейхиссаламга өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болду. Ар дайым жолдошун колдоп, кубаттап, демине дем, күчүнө күч кошту. Кийин пайгамбар болгон уулу Исмаилге эң мыкты мугалим болду. Ажар энебиз жалгыз бой эне болуп туруп, коколой башы менен балага кандай тарбия берип, кантип тарбиялап чоңойтуу керек экенин көрсөттү. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей, шыктандырууну, мотивацияны башка жактан издейбиз. Негизи эң мыкты мотивация китептери бул пайгамбарлардын тарыхы. Өзгөчө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны. Өз агасын агалай албаган башкасын сагалайт демекчи. Өкүнүчтүүсү биз арпа кампасында ачкадан өлгөн тоокко окшоп баратабыз. Колубузда алмаз баасындагы акыйкаттар турганда, аларга көз жумуп, акыйкатты башка жактан издейбиз. Кайсы тармакта болбосун бизге, мусулман журтчулугуна, үлгү карманууга сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарлар, сахабалар жана албетте ислам тарыхында алмаз тамгалар менен жазылып калган Ажар энебиз, Мариям энебиз, Асия энебиз, Хадича энебиз, Айша энебиз жана башка куттуу энелерибиз жетиштүү. Бейиш нуру.